Саламатсыңарбы балдар? Номер 7 Таштемир Сатыбалдиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин математика жана информатика мугалими Турсуналиева Асылгүл. Бүгүн математика сабагы. Сабагыбыздын темасы сыйкырдуу таблица. Сабагыбыздын максаты сыйкырдуу таблица боюнча түшүнүк аласыңар, кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү эрежелерин билүү менен теңдемелерди чыгара аласыңар. Өз алдынча иштөөгө, тактыкка, жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Кана балда, баарыбыздын маанайыбыз жагымдуу маанай жарата алалы. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп апаңарды карап жылмаябыз. Жылмаюу бул жагымдуу маанайды жаратат. Силердин маанайыңар мындан дагы жагымдуу болушу үчүн силерди крокодил Генанын туулган күнүнө ээрчитип бармакчымын. Кана балдар, Генанын туулган күнүнө даярдык жөнөйлү. Китеп дептериңерди алып, теманы жазып, туулган күнгө келдик. Туулган күнүндө Чебурашка, 5 класстын окуучулары жана бейтааныш адам. Туулган күнгө бейтааныш адам келген го. Мен сыйкырчымын деп жооп берди. Чын элеби, деди крокодил Гена. Чын. Сураныч, бул таблицадан каалаган санды тандаңызчы. Макул, тандайын. 250 деген сан болсун. Симсалабим деген сыйкырдуу сөздү айтуу менен 250 санынын жолчосундагы жана мамычасындагы сандар жок болуп кетти. Балдар, көрдүңөрбү силер дагы? Калган сандардан дагы бирди тандаңызчы. Эми 154-тү тандадым, деди крокодил Гена. Ахалай, махалай сыйкырдуу сөзүн айтуу менен 154 санынын жолчосунда жана мамычасындагы сандар жок болуп кетти. Калган сандарды кошсоң сен каалаган санды аласың. Бул жерде таблицада 3 эле сан турат да. 250 кошулган 154 кошулган 96 барабар 500. Крокодил Гена таң калыштуу деп ойлонуп калды. Ал эми жанындагы Чебурашка таң калаарлык эч нерсе жок. Мында жөн гана дал келүүчүлүктү көрүп жатабыз, деди. Мен кайрадан 102 санын тандадым, деди. Симсалабим сыйкырдуу сөзүн айтуу менен 102 санынын жолчосундагы жана мамычасындагы сандар жок болуп кетти. Дагы бир санды тандаңыз.
173 санын тандадым. Сим салабим сыйкырдуу сөзүн айтуу менен 173 санынын жолчусунда жана мамычасында сандар жок болуп кетти. Крала таблицада 3 сан калды. Крокодил Гена кайра кошуп эсептей баштады. 102 кошулган 225 кошулган 173 барабар 500. Балдар, силер да эсептеп көрдүңөрбү? Эми балдар, биз 541-чи көнүгүнө карайлы. 77 сандан баштап, андан кийин 244-тү тандап, сыйкырдуу таблицаны сынап көргүлө деген тапшырма берилип турат. Бизге таблица берилген. Биз анда кайсы санды тандап экенбиз, окуучулар? 77 санын тандоо менен Сим салабим сыйкырдуу сөзүн айтып, 77 санын жолчусундагы жана мамычасындагы сандар эмне болуп кетти? Жок болуп кетти. Ошондой эле андан кийинки саныбыз бизде кайсыл санды? 244 санын тандагыла дейт. 244 санын тандоо менен махалай сыйкырдуу сөзүн айтуу менен бизде 244-түн жолчусунда жана мамычасындагы сандар эмне болуп кетти? Жок болуп кетти. Анда бизде берилип калган таблицадагы сандарды кошолу. 159 кошулган 77 кошулган 244 барабар 500. Сыйкырчы менен Генаны карап турган Чебурашка бир аз маанайы түшө мындай деди. Бул жерде сыйкырчылык жок. Бардыңар уккандай, сен 500 эскимону каалагансың. Ал эми 500 саны эң жөнөкөй. Ошондуктан аны оңой алууга болот. Башка сандар менен мындай кылууга болбойт деди. Сыйкырчы жакшы. Бул таблица менен ошол эле амалдарды аткарсаңар, башка белгилүү санды аласыңар деди. Чебурашка бул таблицаны алды. Кана балдар, эми Чебурашкага жардам берип, биз дагы эмне алабыз? Эсепти эмне алалы? Чыгарып көрөлү. Чын эле эмне экен? Сыйкырдын эмнесин көрөлү? Таблицасын сынап көрөлү. Балдар, китебиңердеги 543-чү көнүгүүнү биз ушул таблица аркылуу иштесек болот. Ар бир жолу биринчи мамычада турган сан менен баштап сыйкырдуу таблица 3 жолу сынап көргүлө дептир. Кана балдар, биз анда сынап көрөлү. Биринчи биз эмне алышыбыз керек? 119 санын деген тандап алдык. Себеби биринчи мамычада турган, 119 санын тандап алуу менен 119 санын мамычасындагы жана жолчусундагы сандар жок болуп кетти. Андан кийинки биз 94 санын тандоо менен 94 санын мамычасындагы жана жолчусундагы сандар жок болуп кетти. Эми биз 3 санды кошолу. 152 кошулган 119 кошулган 94 барабар 365. Эле балдар, экинчиде биз эмне алабыз? Бир санды тандайлы. Бул жерде 86 деген санын тандап, Сим салабим сыйкырдуу сөзүн айтуу менен 86 санындагы мамычасында жана жолчусундагы сандар жок болуп кетти.
Ошондой эле биз да бир миңала санды тандашыбыз керек. Бул жерден 36 санын тамдоо менен ахалай махалай сыйкырдуу сөзүн айтуу менен 136 санынын жолчосундагы жана мамыкчасындагы сандар жок болуп кетти. Бизде 3 сан калды: 86, 143, 136. Биз бул сандарды кошуп көрөлү. 86 кошулган 136 кошулган 143 барабар 365. Карала балдар, чындыгында эле биз 2 жолу аткарып көрдүк, экөөндө тең эмне экен? Сыйкырдуу экен чындыгында. Ооба балдар. Эми силер үчүнчүсүн эмне аласыңар? Өзүңөр текшерип көргүлө, силер дагы тандаган саныңар 365 сан чыгат. Болду экен. Биз Чебурашкага жардам бердик балдар. Эми биздин үй тапшырмабыз 542. 96 сандан баштап андан кийинки 225-ти тандап сыйкырдуу таблицаны сынап көргүлө дейт. Балдар, силер Крокодил Генанын 1-чи таблицасындагы чыйып алып 96 жана 225 деген сандарды табуу менен силердин суммалаганда кошкондо канча чыгыш керек? 500 саны чыгыш керек. Силер ушул сандарды тандоо менен 3 санды кошкондо 500 чыгарын сынап көргүлө балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Саламатта калгыла, окуучулар.